Сизди Баатырдын атын алыстан ук жанына келсең бир киши дейт. Сизди атайын үлгүлүү билөө деп, Баатыр эне деп Рахмат, тартканы рахмат. келдик. Рахмат. Элге, жаштарга акыл насаатыңызды берип. Рахмат. Анан үйүңүзгө Кем келгенде эле болду? бул Гүлзарга киргендей болдук да. Гүлдөргө кызыгасызбы же үйдөгү келин кезек кызыгабы? Мен жашыман эле ошо гүлдүн ортосунда өткүм келет дегендей ушуларды карап, анан кийин кичине эме болуп калсам, ичине мындай чөппөп, ондой мындай чыгып калсам, ошону алмайса жаным калбайт. Эртең турам дагы саар менен. Ушул кандай болуп калды экен? Мына солуп калып турган, мына жакшына эле турат деп өзүмчө бир сыйра гүлдөрүм менен сүйлөшүп туруп, кадимкидей ошо нерселерин бардыгын алып, сылап сыйпап, анан отуруп чай ичким келет да. Ага чеңде мен мындай отуруп туруп чай ичпейм мисалы үчүн. Анан мына неберелерим бар. Ушу неберелериме апа чай ичебиз, эне чай ичебиз дейт. Азыр мынеке. Энем гүлүн карап атат деп келет. Анан ошо гүлдү карап бүткөндөн кийин анан барып чогуу отуруп чай ичебиз. 8 уул кызды жарык дүйнөгө алып келип, аларды үйлөп жайладыңыз. Анан канча небере, канча чебере көрдүңүз? Мен балдарым мисалы үчүн 8 8тасынан 5 кыз, калганы уул. Эми ошолордон мындайчасын айтканда 35-36 небере бар. Кыздардыкы, балдарымкы болуп, ошо чоң баламкы болуп, эсеби 15 чебере бар. Кудайга шүгүр, миң калла. Эч дагы өзүм мындай эме болбойм да. Ушу кадимкидей не десем, ушулардын катарындамын. Анан алардын аттарын бардыгын жатка билесизби? Ончо-мунча унутуп калам. Ончо-мунча унутуп калам. Сизден тараган урпак бир айыл болгон калды. Бемарал эле. Анан мына той топурда, жакшылык күндөрдө, ондай мындайда да өздөрү чогулат, ошо бир койлук болуп кетет да. Жеп ичишип, бир жакшына алып отурушуп, чыгып кетишет. Күлүп жайнап. Анан баягы небереге, уулга караганда небере ширин болот экен дейт. Ошол чынбы экен? Данагынын неси дейт. Ошо мыякта калып эле, мына кичине данактары ширин көрүнөт да. Али унусу бирине бирин айрым албайсың да балам. Ол кесе ого тартып кетесиң, бир эгей болбосоң эне, ондо болбой калат. Мен ушу бирдей көрөм да, бардыгын. Кече эле жакын бир 20 күндөй болуп калды, Бишкекке барып, неберелерим, чеберелерим көрүп, аяктан келсем буларыбыз кебейсизби деп ыйлап, оңор болушпады. Кайра бияка келдим. Буларды эми мен коркутуп атам, отуруп алып. Мына шашпай тургула силерде. Бишкекке кетип калам. Бишкекке кетип калам деп. Десем кетпең дейт. Ана мына балам алиги Кара сууда эмеде иштейт, поста. Булам ончо-мунча болуп калат. Кечке маал чалым өтүп кеткен. Үй карал болосуң да. Ит үрсөм чыгасың, башка сыям чыгасың, бир көз салып коюунан кирип жатасың дегендей. Буларды таштап кете албай атам деймисиң. Көп жакка кетип калат эми. Аарыганда эс алып, эл жер көрүп. Анан эмне жумуштарды кылдыңыз жаш кезиңизде? Мен ушу окууну бүттүм. 3 жыл ошондой эмеге медучилищенин эмесин окудум. Келип буяка турмушка чыктым. 71-жылы. Ошо турмушка чыгып, балалуу болдум дегенде, бирок баланы караш керек экен. Бирок өзүм карадым. Мен өзү папандык болом. Таги ошо суу көлдөгөн жерден, көлдүн өзүнөн болом, ортосунан. Ошо жерде туулуп өсүп чоңоюп келгем. Бияка келсең эми суусуна көмбөйт экенсиң, башкасына көмбөйт экенсиң, өдүлдүйүнө көмбөйт экенсиң. Колун кызысыз. Эми үйрөнүп калдык. Кудайга шүгүр. Эмисем ошо жактан пиляка сууап келип, чай кылып иччи элем. Ол түгөнбөй, эртеси түгөнүп калат да. Ошентип жүрүп, мына жерге келсем, бак экен бу жер. Алма бак, буягы көк алма, буягы килерс, алиги мынандай, кокон килерс. Мына
Мына жагыбыз дагы ошондой алманын кән экен. Булар иштешет экен, теришет экен, этекти байлап алып ошолор өсө эле калса калайын деп алма терип жүрдүк да балам. Анан эми ол убакта акча деле алыйында эле. 100 сомасаң жаман сүйнөт элең. Мисалы үчүн ошо күнү 12 сомго ун келет эле. 1 сом 40 тыйындан май алып жейт элең. Арзан да. Шакарың дагы арзан, кантың дагы арзан, күкүртүң дагы арзан. Азыр эмне анер көрсөң аркаңан пайлап турат го. Окуйда турат. Канчаны алып кетип калды экен деп. Ол убакта пайлаш ондай мындай жок эле. Спесиңиз менен иштебедиңизби? Жок, аякта иштейм. Муну бала карабаса, аны таштап койсоң үйдө алгандай болот да. Кантип иштейсиң? Иштей албайт да. Ошо эден эле калды. Ассалам алейкум деп мынашыларды көтөрүп жүрүп чоңойтуп, мына 3-чү кызым мына кетип бараткан. Ошо калгандары баардыгы азыр эми Москва дейт экен. Москвага эми бир чыгып калган экен. Мына үйлөрдү алышып атат, кыздар дагы эле, балдар дагы эле. Ошо үй жайлуу болуп калсын деп булардын балдарынан багып көрдүм. 8 таны бактым. Уул кыздар болуп. Эми ошолор мына үйлөнүп атат азыр. Карманып алсын ушул. Карманып алсын, үйлүү жайлуу болуп алсын деп. Бирисин үйлөдүм эле, азыр бир балалуу болуп калды. Эми Москвада тирилик кылып атат. Кече жакында бирөөсүн үйлөп Бишкекке жеткирип келдим. Кой, апаң менен тирилик кыл десем, жок, буякта мен жашай албайт экенмин, ошака барам деп атат, золлук кылып. Эми келсе, да бир жерде отурат, эмне кыласың? Оны эми үй ал деп атабыз. Ошо. Анан өзүңүз папанын кызымын деп калдыңыз. Азыркы папан суусактагыч турган жерде сиздердин айыл болчу. Ооба, айыл. Рассасон айыл болот. Айыл болчу, оны Федоров мектеби деп биз бир 4 километр, 5 километр жерге барып окуп келет элек. Ошо жерге сумкабызды көтөрүп барып, ошо жерден кайра келип эме кылат элек. Азыр ондой болгондо чыдабайт. Маршруттан жок, машина дагы жок, эчтеке жок да ол убакта. Ошентип жүрүп бүтүркөбүз ошо суу сактагыч кече кийин эле болду ол. Суу сактагыч. Ал жерде орустар багы эмени тосуп, сууну дамдагандан кийин демдердин алдынан чыгарды да. Алип мектеби барга, ошонун нарагы бардыгы татарлар дейт. Биз Татаратка конуп калган экен, илгери бир татар келип жашап калып, татар дейшонан татар болуп. Азыр эми ошол жерде бардыгы көчүп келген. Онун калганы мына эмеде. Бөрү деген жерде папан. Азыр биз отурган жер теп-тегиз суунун ортосунда. Азыр эми баягы жаштыгыңызды, балалыгыңызды, туулган жерди сагынганда барып папаңга барып турасызбы? На оякта мен тууган уруктарым бар, ака-үкөлөрүм бар, абам балдары бар. Олорго тез-тез каттап турам. Барып көрөм, точно эле. Ошол өзүбүз отурган жердин мындай тушунда пасыракта ошол жерге барып өзүнчө таң кылам да. Ойто алым ошол жерде эми отурган экенбиз да. Атам менен ошол жерде жашаган экенбиз, апаларыбыз менен. Ошол жерден чоңоюпбуз, ошол жерде жүрүпбүз деп. Ушундай болот экен да балам. Анан өзүңүз апа болдуңуз, эне, тайене болдуңуз. Анан ушул өзүң башыңа келмейин түшүнбөйсүң дейт го, ата-эненин кадырын балам балалуу болгондо билесиң дейт. Азыр эми ата-эненин кадырын дагы да барктап, көбүрөөк мындай сагынган учурлар болобу? Болот, эми биздикилер өтүп кетти да бардыгы. Мына 21 жыл болду мен апам өткөнүнө. Атамго качан эле өтүп кеткен. Мына караганда жетим калган жаман болот экен. Эмне дегенде өзүң эле бир калат болот экенсиң да. Аны кичинесинде өтүп кетсе, о билинбейт, баягы ойноо бала нарака берака болуп жүрө берет экенсиң, сезбейт экенсиң. Мына чоңойгондо өтө кыйын болот экен. Мен апама мисалы үчүн атам менен апаман пенсиясын шундай кылып алып келет эле, бардыгына бөлүп берет эле. Мен да барып калсам, мага да берип аракет кылат эле да алды. Жок, мага керек эмес. Бизде бар.
өзүңүз чөнтөгүңүзгө салып алың деп азалы акчасын кармабайт элем, биттейм кармабайт элем. Ошо өлөрдүн алдында бир 2 айбы 3 жерин алып аткан жеринде барып калып отурсам бардына берип аткан экен неберелер. Мен кызым сенем ал деп 100 сом деген эмне 100 сом. Ошону берди, албай койдум. Албай койсом раса урушты. Шашылба сенен кийин мага окшоп эме кыласың анан кийин деп. Арман кыласың дегенден анан шарт барып алдым баягы 100 сом. Ушу бала болуп чоңоюп ошол мезгилде мага 100 сом берди да алдым да өзүм берген. Ошону алганыма ham сүйүнөм өзүмчү. Шуну алды деп сүйүнсө керек апам деп. Ушундай экен да. Апаң бар кезде сырың апаң айтып, ал ишеничтүү сырдашың да. Апаң айтсаң, ал ишенимдүү адам, ал эч кимге айтпайт. Айтпайт да. Кайгыңы тең бөлүшөт. Башыңа мүшкүл түшсө деле апаң айтасың, кубанычыңды деле апаң айтасың да. Анан алар эми бул дүйнөдөн кеткенден кийин кимге айтасың? Кимге айтасың ошондой нерселерди? Эч кимге айта албайсың да. Баарын чогултасың, жутасың. Бирөөгө айтсаң айтат, бечара дейт. Мынантип калганда дейт, бул көп эле мындай болуп калыптыр дейт. Бар нерсенин баардыгын баягы жакшы нерсеңи чыгарасың да, жаман нерсеңи жута бересиң да, кытырасынан тизмектештирип. Мына мисалы үчүн мен апам 18-де төрөгөн экен. Мен апам 18-нен 3-үбүз барбыз. Почти 4-өбүз бар элек, о баласы эми өлдү мына жерде. Курстан деп. Ошо апам өзү айтат эле да, балам, тууганынан көп жакшы экен. Силер ошо укам өткөндөн кийин айтты, ушу үчөөң эле кала турган болдуңар да деп ушундай дейт. Айла жок да. Биз аркасынан кете албасак, барсак албаса, башка кылбаса, ажал келсе өзүбүздүн мындай карап туруп, кой сени алып кетели десе кете беребиз да. Эмне? Кандай тура алабызбы, тура албайбыз, мисалы үчүн. Ушундай болот экен балам. Эне менен атанын дагы өтө кыйын экен. Ар бир баланын көңүлүн караба аларга. Эми мисалды да, менде азыр 3 эркек бар дегенде 2 эркегим бар, мына жерде азыр көзү бар. Ушуга сен мындайсың деп айта албайм мен, мисалы үчүнчү. Отургузуп алып экөөнү баары отургузуп алып айтам мен. Жакшына болгула, силер ака укасыңар. Бириң алегине кылбагыла, урушпагыла, талашпагыла, мынт келе, ант келе деп. Анан былтыр чалым өткөндөн кийин бизде да мал бар, башка бар. Ошо чоң балам атасы өзү айтты, эме деп. Мынабу малдын биттасин торпогу менен балага бергиле деди. Ондо ошо өзүнүн өлөрүн билип эле калган экен дейм да. Эне болуш деле кыйын да. Кыйын да. Мына ушу кам нерсе келип турат да. Ушундай болуп, азыр келип калса ушуну жейт эле деп. Мен билбейм эми кандай эмелер бар, кандай эмеси бар. Ушу тамакты эми салып атканда азыркы мына балам үстүн салгызып туруп, анан кийин койгузуп коем. Кой, ошол келсин, анан жейт анан. Муну эме кылып бербегиле деп. Эми сен өзүң деле алып келип эле коет, койгон менен апа жең, апа мынтиң дейт, ошо илешип турасың да баары бир. Не алдыңда турганга илешип турасың. Анан узагыракта болсо качан келди, качан койду, сала бер, жей беребиз, дей беребиз да. Папанын кызысыз, тоодон, анан ал Ошко кантип келип калдыңыз? Мен өзү кызыкпаян болсо керек. Мен өзү мына тагымдардыкында жүрчүмүн. Тагаңыз ушул жерде? Ошол жерде мына мен Адырдын баш жагында. Анан үйлөрү бар, жайлары бар, булар дагы эме алат, буяка көп келип, тайнем колунда онча-мунча эме алат элем. Ошентип жүрүп эле наракка басып, беракка басып, ачык мындай конкретный сүйлөшпөдүм мен. Сырттан жүрүп эле көз салып жүргөн экен. Жолдошуңуз? Анан бу жерден маршрутка чыгандагы базарга барам. Мен тоого кетем буяка деп, папанга деп анан. Жолго чыккан жерде катта мост бар го, ошол жерде кармап алып эле машинага салып алышып арабанга алып качып кетип калганда. Арабанда 1 ай 10 күн турдум. Анан буяка келди. Анан ошо менен жашап калдык да, эмне болот анан?
Ошондо бир эле жолу көргөнсүз. Шалып качканда эле көрдүңүз. Ода да сырттан эле көрүп жүргөн экен да өзү. Армиянын бүтүрүп Сиз айтам, сиз ошондо эле көрдүңүз. Мен көрбөй нетпей эле тийген бу. Ошо алып качып кеткен боюнча эле. Азыркыларга окшоп сүйдүм, Жок, ондай мындай жок, ондай күйдүм, сүйдүмү жок эле, жөн эле жашап эле жүрдүк. Эми мынакей 55 жыл жашадым мен ушул жерде да. 55 жылдын ичинде Кудайга тооба кылдым го. Же энеңи, же атаңы деп сөздү укканым жок. Эмне үчүн укпадың десең, анаяктан келатканда кырып келсе качасың да, мисалы үчүн. Жол берип койсоң, тынч, баары жок. Онда кичине али жаш молунда кичинеден алигинде урубасың, анаяктан келип бакырып-кыйкырып. Анан кийин үйгө келгенде мен келдимби дейт эле. Сен кимсиң деп мени мынтип дейт эле. Мен токтогонмун да десем, үйгө келипмин дейт эле. Ошо ойдон уктайт эле, кайра туруп кетет эле. Анан амат талаада жүргөндө эми бирөө жарым менен урушуп, же болбосо бир нерсени айтып койгон болчубузса, ошол жерден түк бойдон келбейт эле да. Баары урушуп, талашып, алигинде жеңип анан келет эле үйгө келгенде. Мына билет мисалы үчүн туугандары, бияктарды эле билсе керек баардыгы. Ошо. Анан эми жаман сөзүн укпадык, башка эме көрбөдүм. Ал бирөө айтмакчы, ондой мындайын жок. Киресе жийине келгенде өлүп кет дейт эле. Ушундан башка сөз укпайт элем мен мисалы үчүн. Мына өтүп кеткенден кийин бирөө сурады мага, неме суроо берди да. Аш деди, десем айтты. Ушу паланчадан калтак жедиңби деди. Деди эле. Мен калтакты көргөнүм жок дедим. Мен жегеним жок, көргөнүм жок, мен арманда эле калып калдым дедим. Калтак деген кандай болот экен? Кандай болот экен деп мен өзүм арманда эле калып калдым, оягын билбейм дедим. Анан айтып атпайсызбы, 55 жыл бирге түтүн булаттык, бирге жашадык. Анан ошол жылдын ичинде бир катуу же сөкпөдү, же атага келбеди, же энеге келбеди. Анан таяк деле жеген жокмун дейт да. Эми ошол эркектер мисалы азыркы заманда жаш кыздарды өлтүрүп коюп аткан, аялынын мойнуна дөңгөлөк асып уруп аткан. Бул неден деп ойлойсуң? Себеби неде? Эми мисалы үчүн мунун себеби баягы сүйлөсө каяшап сунат. Анан болбосо бир нерсеге бир такай жоопту ояктан бияктан калбайт экөө барабар. Умтулуп сен туруп тур, мен жанчам дейт. Анан калтак жейт. Биздин убактыбыздан эле келип калды. Мына 76-77 чыгып калдык эми. Карысак дагы ушу жаштар, бактылуу жаштар болсун, биздин аркабыздагылар. Не десем эми, энесин сыйлаган, атасын сыйлаган кыздар, балдар болсун. Буларга дагы дөөлөттөрдү, алигиндей эмелерди кызыр жулоосун менен берсин дегендей, бала чаканы дадыл ушу акар чакар кылып бере берсин. Булар да бактылуу жашай берсин. Мына карыганда өзүң эле эме болуп калат экенсиң. Карысы бар жерде ырысы бар дейт. Анан кийин мынабы бактылуу жашагыла, бактылуу карыялыкты берсин дейт. Бу карыялыкты азыр бизге берсин. 80-ге чыгабызбы, 90-га чыгабызбы? Бу жаш балдарга, кыздарга, келиндерге өмүр берсин. Мен ушуну каалайм.
досым жөнүндө айта турган болсом, ушул айылдын белгилүү үлгүлүү үй бүлөлөрдөн көп балалуу баатыр эне учурунда балдарын, кыздарын турмушка таттыктуу кылып тарбиялап, азыр балдары, кыздары мамлекет үчүн, эл үчүн кызмат кылып жакшы жүрүшөт. Алар дагы бала чакалуу болуп жүр. Досум ушу балдарынын оозурун, урматын көрүп атат. Ушуларга урматын көрүү Кудай Таала ата кылган экен, көрүп атат. Эми биздин карым-катнаштарыбыз аябай жакшы. Бир жерлерге топтолуп барып, өзүбүзчө отуруп, жакшы сөздөрдү айтып жүрөбүз. Дегенибиз мына элде нарк насил, үрп адаттарды жайылтуу биздин максатыбыз. Ак элечектерди кийип алабыз. Анан эми салттарды эле карасак жоголуп кетет. Ошолорду кайра улуттук салт, каада салттарды кармап калыш үчүн көп жерлерге барып, ушундай чогулуп, бири-бирибиздин ойлорубузду бири-бирибиз толуктап жүрөбүз. Апа, туғаныңыз менен, туғаныңыз құтты болсын. Өміріңіз ұзын, бақытыңызға бар болуң. Рахмат. Amin. Bildiğinizin tek maksatını versin. Daima işinin ileri olsun. Saf oldular, tinç oldular, var oldular, bay oldular. Degende üçün olduların gülüp üçün görür. Sağ salamat oylar, gülüp жүрөйүн. Hata söylüyorsun. Çalın gördükleri özün gör degende özün görgün. Baktılуу карыялыкты сүргөн. Ошо 90-100ге чыккан байбичеден биздин арабыздан эч да бияка кетпеген.